Негизи jup деген ne деген балдар? Jup деген уламалар айтат, jup деген нерсе эки нерсе биригип бир максатты көздөсө, ошол jup болот. Эки нерсе биригип бир максатты көздөсө, ошол jup болот. Мисалы, эркек менен аял үйлөнөм деп атат. Үйлөнөм деп ниет кылып үйлөндү. Экөө үйлөнүп бала чакалуу болуп жашайлык деген болсо, мына ушул эки адамдын көз карашы бир болсо, максаты бир болсо, ошону jup деп айтып. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар бир адам үйлөнгөндө өзүнүн жупту халалыны өзгө караштуу, өзгө мунасып экенин тандаш керек. Күфү болуш керек. Экөөнүн ниети бир болуш керек. Экөөнүн көз карашы, тутунган жолу бир болуш керек. Ошондо жашоо болот. Экөө эки түрлүү тарафта болсо, эки түрлүү максатта жашаса, анда алар жуп боло албайт. Бүгүнкү күндө ажырашып кеткендердин бүт бар себеби ошол болот. Эркектин көз карашы башка, аялдыкы башка. Аял ниети башка, бунуку башка. Ошол себептүү жашоо жок. Жуп болуш үчүн эки адамдын же эки нерсенин максаты бир болуш керек. Ошондо жуп болот. Түшүнүңөрбү? Дүйнөдө ахирет менен жуп балдар. Азыр айттык го. Экөө себеби бул дүйнө ахкамы таклифи шар'ия. Биз ошол Аллахтын өкүмүн аткарабыз бул дүйнөдө. Ахиретте анын натыйжасын алабыз. Экөөнүн максаты бир нерсе. Ал экөөнүн максаты ошол бул дүйнөдө жакшы жашап, Кудайдын кулу болуп, ахиретте сыйлыкка жетүү. Аллахтын разылыгын табуу. Ошон үчүн жуп болгон нерседе эки нерсенин бири-бириге максаты бир болуш керек. Түшүнүп алгыла муну. Андан кийин литаскуну илейха деди Аллах субханаху ва таала. Алла таалам силердин аялыңарды жаратып берди силерге эмне үчүн? Литаскуну илейха. Сукун деген сөз дем алуу деген сөз болду. Сукун деген аракет жок, тынч болгон абалда айтылат. Демек, чыныгы жашоо балдар сукун болуш керек. Кайсы үйдө сукун болсо, уруш жанжал жок болсо, ошол үйдө чыныгы үй бүлөлүк жашоо бар деген сөз. Кайсы үйдө ызы чуу болсо, уруш талаш жанжал болсо, ал үйдө эмне жок? Тынчтык жок. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала үйдүн берекетин айткан: "Ва жа'ала мин буютикум сакана". Ва жа'ала лакум мин буютикум сакана. Кур'анда келет. Түшүнүңөрбү? Кайсы үй жакшы десе, Кур'анда айтат: "Ва жа'ала лакум мин буютикум сакана". Үйдө уруш жанжал жок, сукун болгон үй ошол эң жакшы үй деген. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү күндө кайсы үй жакшы десе, эң чоң салынган, бүт шарты бар, келишкен хан сарай деп баары айтат. Жок, ал эмес. Андай үйлөрдө тынчтык жок туугандар. Ар дайым уруш, жанжал, келишпестик, жамандык бүт бар болуп атат. Кичинекей үйүң бар, жамгыр кирбейт, кар түшпөйт, сууктан тосуп койгонсуң, бала чакаң менен курсан жашап атасың. Аялыңды карасаң, аялың сага сүйүнүп карайт, балдарың карасаң күлүп карайт. Өзүң менен өзүң курсансың. Мына ушул үй бүлө бактылуу үй бүлө. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде "Ва жа'ала лакум мин буютикум сакана" деген. Үйүңөргө да Алла салам сукун койгон деген. Чыныгы бактылуу үй ушул үй. Түшүнүңөрбү? Чоң үй саласың, ал менен бакыт келбейт. Бакыт адамдын өзүнөн болот. Адам ошол үй бүлөсү менен башында келишип, жакшы максатты көздөп баш кошкон болсо, нике менен иншалла Аллах субханаху ва таала үйгө береке берет. Ошол үй жашооңо сен разысың. Түшүнүңөрбү? Баягы хан сарайдын сага кереги жок. Башканын кереги жок. Сен бирөөгө көз атпайсың. Өзүң менен өзүң курсан, өзүң менен өзүңсүн. Ошол жашаган үйүң бейиш болот. Бейиш деген эмне деген? Бейиш деген адам бирөөгө кызганбайт. Бирөөдү жаман көрбөйт. Жаман көрүү деген жок. Ошол сенин үйүң болот. Кичинекей чадырдан болсо да үйүң бар. Ошо кирсең жылуу, жамгыр тийбейт, күн тийбейт, өзүгө жараша келишкен. Алхамдулилла, кирсең ынтымак бардыгы, бирин-бири урбайт, бири-бирин жаман карабайт, урушпайт, ызычуу кылбайт. Мына ушул экен берекелүү үй. Аллах субханаху ва таала аялдар менен бизге аялдарыбызды жуп кылып жаратып берген. Аялдар биз аларга жуппуз, алар бизге жуп. Ошолор үчүн эмне үчүн жараткан? Литаскуну илейха. Алар менен силер рахаттангыла, эс алгыла, дем алгыла дейт. Адам чарчап келип үйгө барып эс алса, ошол үй болот балдар. Чарчап барып үйгө барсаң, баягы ызы чуу, уруш жанжал болсо, ал үй эмес ал. Ошон үчүн эркек сырттан иштейт кечке чейин, ошо үйдөгү бала чакамды багайын деп, аял киши пышырбаны берет, ошол экөө бири-бирин түшүнүш керек. Бул иштеп келди, чарчап келди деп дем алдырса, тамагын берип, уктатып дем алса, бул неамат болот. Бул ошон үчүн эркек менен аял бири-бирин түшүнүп жашаш керек. Кур'ан-ы Каримде Алла таалам эркек менен аял жуп кылып жараткан. Эмне үчүн? Литаскуну илейха. Бири-бири менен сукун болсун, бириден бирге зыян тийбесин дейт. Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва йадиhi деген. Бунун эң биринчи башталышы балдар үй бүлөдөн башталат.
үй бүлөгө ошондой мамиле кылуу, аялыңа, балдарыңа, кыздарыңа, ата-энеңе, бир туугандарыңа, эжелериңе, карындаштарыңа ушул башталат. Ошолорго зыяның тийбесе, сен башкаларга зыяның тийбейт.